2010-жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу тергөө иштери кайра каралышы мүмкүн экени тууралуу маалымат кечээ гана тарады. Күтүлгөндөй эле баягы эле Бакиев Келатат жомогунун авторлору тарабынан кол алдындагыларга команда берилип, туш тараптан баягы эле өлдү деп айгай салуу аракети башталды. Ушул жерден так айтып коюш керек. Урматтуу Бакиев Келататчылар, туура сиздерге ошол эле убактылуу өкмөттөгү шефтериңер жаныңарды койбой, жаз эле жаз, бир нерсе деп чык, видео чыгар, Бакиевди жаманда, бийликти жаманда, аны канкор де, муну саткын де, келсе граждандык согуш чыгарабыз деп жаз, келсе антебиз, мынтебиз деп жаз деп безилдеп, социалдык тармактарда ызы чуу салууга буйрук бергени талашсыз нерсе. Бул эми адамдык фактор. Ким эле 2010-жылдагы апрель окуяларында Бакиевден бийлик алыш үчүн адамдардын суусуна, арагына чейин баш айландыруучу дарыларды кошуп берип ичирип, алга эле алга деп кыйкырып, ак үйдү көздөй чуркатып, анан артынан өздөрү кайсыл бир сырткы күчтүн колдоосу менен алдын ала даярдап койгон сценарийдин негизинде, ал эмес өздөрү алып келген курал жарактарын таркатып, аянттын ар жерине жашынып жатып алып, кайра эле ошол элди аттырып, ак үйдү көздөй аттырып, 5-6 кишини өлтүрүп алгандан кийин мына бийлик элди атып салды, чыккыла кыргызстандыктар, бул канкор бийликти кетиришибиз керек деген ого бетер элди көтөрүүгө аракет кылгандары ачыкка чыгып кетишин кааласын. Ким эле элди аянтка топтоп куралдандырып коюп, өлгөндөрдүн саны көбүрөөк болсун деп, Бишкектин ар четинде ар кандай себептер менен каза болгон адамдардын денесин аянтка ташып келип таштап, мына Бакиевдер өлтүргөндөрдүн саны мынчага жетти деп, анысы аз келгенсип, адамдар аянтта буларга алданып чуркап жүрсө, бул убактылуулар банктарга бара калып, ячейкадагы миллиондогон долларларды, алтындарды дагы башка кымбат баалуу нерселерди уурдап, мародерлук кылып, өздөрүнүн кол астындагы балдары аркылуу канча байлыкты ташып тоноп, бир түндө долларлык миллионерге айланганын бүгүн эми бүтүндөй кыргыз эли ачык билишин кантип кааласын. Андан кийин июнь окуяларын уюштуруп, Кадыржан Батыров жана анын тобу менен кантип кыргыз менен өзбекти согуштурганын, кантип алардын ортосуна жик салып, жалданма кишилер аркылуу башына кыргыз калпак кийген балдары барып өзбекти өлтүрүп, башына өзбек топу кийгендери барып кыргызды атып өлтүрүп, ортого от салып, жасалма түрдө бир тууган элди бири-бирине тукуруп, кыргын салганын. Анан мунун баарын дагы баягы эле ошол Бакиевдерге оодарып койгонун. Бүгүн эми элдин алдында ачык айтылышын ким кааласын. Элдин алдында ачык айтылышын гана эмес, сот алдында, мыйзам алдында жооп берүү учуру келип калганын булар эми кантип жакшы көрсүн, кантип унчукпай отурсун. Албетте, булар колунан келишинче эми бул бийликти дагы жамандап, болгон күчүн, акчасын, байланыштарын колдонуп, провокациялык аракеттерге барууга аракет кылышы толук мүмкүн. Бул эми турган сөз жана буга бүгүн кыргыз эли даяр болуп, чындыкты билгиси келгендер, апрель-июнь окуяларында ошончо адам кандай себептен, кимдин айынан өлгөнүн билгиси келгендер, аларды жазаланышы керек деп эсептеген кыргыз эли айрыкча бекем туруп, тынчтыкты сактап, Бакиев Келататчылардын провокацияларына алданбастан, мыйзам чегинде териштирүү болушун колдоп туруштары зарыл болуп турат. Анткени мыйзам боюнча азыр Курманбек Бакиевге карата жогорку соттун өкүмү күчүндө турат. Бул деген сөз эгер Бакиев бүгүн келсе, ал киши чек арадан кирери менен камакка алынууга тийиш. Жана Камчыбек Ташиев дагы бул тууралуу ачык так билдирүүсүн жарыялады. Урматтуу эл журт, кечээ Конституциялык соттун Курманбек Бакиев боюнча чыгарган чечимине бүгүнкү бийликтин эч кандай тиешеси жок. Конституциялык сот көз карандысыз. Курманбек Бакиев боюнча жогорку соттун өкүмү күчүндө турат. Ошондуктан, эгер Курманбек Бакиев Кыргызстанга келе турган болсо, чек арадан өтөөрү менен камалат.